Бүгүнкү көрсөтүүдө Баткен районундагы балдар музыкалык мектебинде комуздан билим алып жаткан кичинекей досубуздун өнөрү менен бөлүшөбүз. Ким экени кызык болуп жатабы? Анда чогуу таанышалы. Саламатсыңбы? Алгач өзүң жөнүндө айтып берсең. Саламатчылык, мен Жолдошов Айзат, Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин 3А классын окуучусу болом. Комузда качантан бери алектенесиң? Мен комузда 1-класс болдум. Комузду четип калууңа ким себепчи болду? Мен өзүм кызыккан эле комузда. Ошол өзүм келип эле комуз чертип калдым. Анда бизге бир чыгарманы ойноп берсең. Жакшы болот. Кыргыз күйлөрүнөн ойноп берем. Чоң рахмат, өнөрүңө береке. Музыкалык билимди кимден үйрөнүп жатасың? Мен музыкалык билимден Калыкова Саадат эжекейимден үйрөнүп жатам. Комуздун коштоосунда ырдай аласыңбы? Ооба. Анда бизге бир чыгарманы ырдап берсең. Макул. Чоң рахмат. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мен сабактардан математиканы жакшы көрөм. Бош убактыңда эмне менен өткөрөсүң? Комуз чертем, апама жардам берем. Үй бүлөңдө комузга кызыккандар барбы? Ооба, тетем комуз чертет. Эжем болсо акайдын ойнойт. Келечекте ким болгуң келет? Эгер башка кесиптин ээси болсоң, комуз чертүүнү таштап койбойсуңбу? Келечекте мугалим болгум келет, комузду эч качан таштабайм. Маегиңизди жыйынтыктардан алдың, өзүңө жаккан бир күнү чертип берсең. Макул.
рахмат. Алдыда биздин каармандар үчүн оюнубуз бар. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Анда биз кийинки бөлүккө өтөлү. Oyun Pills rubrikабызды баштайбыз. Бул түрмөктө биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Анда мен oyunu шартын түшүндүрүп кетейин. Сага 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөт убакыттын ичинде сен бир канча ырдап жетишип калышың керек. Алгач бир ырдан ырда баштайсың. Oyunu шарты түшүнүктүү болсо, анда биз oyunu баштадык. Даярсыңбы? Кеттик анда. Кара мунча карагат, кандай болуп жаралат, жеген эле келтирбей, жеген сайын аралап, карагат, карагат, кара мунча карагат. Башка? Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Башка? Айылымды бүгүн эскерип, акшамда ойноп кечкелип, апакем уйсап кородо, адырлуу. Башка? В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой, летом зеленая была. Башка? Ах, осень, осень, золотая осень, мы тебя все в гости просим. Башка? Антошка, Антошка, пойдем собирать картошку. Антошка, Антошка, пойдем собирать картошку. Башка? Жили у бабуся два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся. Башка? Холмус-чу, чертып койчу, холмус-чу, элдирөк турчу, холмус-чу. Сага чоң рахмат. Биздин оюнубузга катышып бергениң үчүн бул сонун китепти сага белекерибиз. Рахмат. Биздин көрсөтүүнүн демөөрчүсү Келкел дүкөнү. Келкел дүкөнүнөн сиз каалаган окуу куралын таап алсаңыз болот. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, шаарыбыздын дал ортосунда жайгашкан Келкел дүкөнүнө чакырабыз. Келкел канцелярдык дүкөнүнөн каалаган кеңсе буюмдарын, окуу куралдарын, окуу китептерин түрлөрүн таба аласыз. Дареги, Баткен шаары, Нургазиев көчөсү 27. Болжол Газпром май коюучу жайынын бет маңдайы. Достор, Ализа Жалдашевага чыгармачылык ийгиликтерин каалайбыз. Силердин да өнөрүңөр болсо, бизге кат жолдоону унутпагыла. Биздин электрондук дарегибиз balakaybatken@mail.ru. Убакыт учкан куш дегендей балдарга бөлүнгөн жарым саатыбыз да соңуна келип жетти. Ишемби жана жекшемби күндөрү эфирден көрүшкөнчө. Эс алып күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Балакайдан көрүшкөнчө.